Экинчи бөлүм. Байкуш өрдүк өзүнө баш маана издеп көпкө жүрдү. Ал такыр түшүнө албады. Канаттуулар коросундагыларга эмнеге ал түрү суук сезилди? Эмне үчүн ага күлүштү? Эмнеге кууп жиберишти? Балапан бул куштар жөнүндө эч нерсени билбейт. Бирок аларды ушунчалык жактырып калды. Бул дүйнөдө ошончолук эч кимди жактырган эмес. Алар менен кошо учуп кеткиси келди. Эмне үчүн мен алардай сулуу болуп жаралбагам? Эмне үчүн? Бул эмне деген шумдук? Мага сиздер менен жашоого уруксат бергилечи. Мен силерди уятка калтырбаймын. Сен жумуртка туй аласыңбы? Жок. Мүмкүн сен мындай миолой аларсың. Мындай. Билбеймин. Мүмкүн жүнүңдү үрпөйтүп, ийнingди кыса аларсың, минтип. Жок. Эч нерсе жасай албасаң, бул жерден жогол. Балапан дагы өзү жалгыз калды. Ал тургай, алар да мени шылдыңдап жатышат.
Байкуш өрдөк токойдогу көлдүн жээгиндеги кичинекей үңкүргө отурукташты. Ал өзү абдан зерикти, бирок кимдир бирөөнүн көзүнө түшүүдөн коркту. Аны эч ким көрбөөсү үчүн түнкүсүн гана учуу, сүзүү, канаттарын түздөө үчүн жөрмөлөп чыгуучу. Таң атар менен өрдөк кайрадан үңкүргө жашынууга кирип кетчү. Ошентип жай да өттү. Бул мезгил ичинде өрдөк өстү, күчкө толду. Бирок жалгыздыкка такыр көнө алган жок. Күз мезгили келди. Күндөр суук боло баштады. Канаттуулар жылуу жака учуп кете башташты. Өрдөк алардын артынан куса болуп карап жатты. Ал өзүн абдан жаман сезе баштады. Суук күндөрдүн таңында ал баягы укмуштуудай куштарды дагы көрдү. Алар узак сапарга даярданып жатышкан. Мында калсам таптакыр тоңуп калышым мүмкүн. Суукта жалгыз өлүп калгандан көрө мейли ушул эң сонун канаттуулар мени өлтүрсүн. Өрдөк мындай кубанычты кыялданган да эмес. Абдан сулуу аккуулар өз тобуна кошуп алышты. Ал чексиз бактылуу эле, себеби чыныгы досторун тапты. Кандай сулуу куш! Ал менен учурашып жатпайбы? Биз алар менен агайыныбыз да. Канаттуулардын эч бири билген жок. Алардын үстүнөн учуп бараткан баягы короодогу түрү суук өрдөк экенин.